мага мисалы үчүн бир калп айтпасам бир 8 жумушту таап берди. Мен 8 жумуштун ичинен өзүм каалаган, өзүмө ыңгайлуу жерди тандап ошол жака кирдим да. Азыр сиз канча айлык аласыз? Азыр 130 миң. 130 миң аласыз, э? Графигиңиз кандай сиздин? График 5-2. 5-2, 8 саат. 8 саат. 5-2, 8 саат 130 миң. 5-2, 8 саат 150 миң туугандар. Биринчи бүтүргөндөр азыр айлыктары ушу 160 тегерегинде болуп калды. 160 жакшы алгандар 200дөн деле ачса болот. 200 миң, 250ге чейин жакшы опытныйлар бар. Буюрса алар деле жетишет. Диплому жок деле жумушка кирсе болот. Орус тилинде болгон үчүн орус тили средний жакшы билиш керек. Закончили курсы. В принципе, все удачно, все хорошо. А до этого кем работали? Руководитель, да, директор транспортной компании. Да? А сколько получаете зарплата? 150. 150 тысяч, да? График работы как у вас получается? 5-2. 5-2, да? 8 часов. Да, 8 часов, 5-2, зарплата 150 тысяч. Сиз ушул курсту билеректен мурда ким болуп иштеттиңиз Москвада? Билектен мурда мен Валберсте иштеттим. Ушул курсту ийгиликтүү бүтүргөн үчүн ушул сертификатты тапшырабыз. Жумуштарга, иштерге чоң ийгиликтерди каалайбыз, да. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Москва шаарында кыргыз мекендештерибиз, мынакей биздин агайыбыз азыр учурда дагы да болсо ушул кыргыз мекендештерибизге жана ошондой эле бөлөк улуттагы инсандар дагы өзү ушул строительство жакта инженер пто тармагында окутуп, окугандан кийин аларга жумуш жактан дагы жардам берип, өзүнүн өтө чоң бир салымын кошуп келатат да. Буга чейин дагы Нурсултан агабыз окуткан окуучулар азыркы учурда 160 миң, 120 миң айлык алып, Кудайга шүгүр, өздөрүнүн жашоосуну өзгөрткөнгө жетиштир да. Анан бул жакта дагы биздин конокторубуз дагы ушул агайдан келип окуп, азыркы учурда иштеп жаткан учур экен. Устунга кандайсызбы? Амансызбы? Кыска бир өзүңүз тууралуу бир маалымат берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жашыштар. Сапардын катталуучулары, менин атым Нурсултан. Мен өзүм Ош технологиялык университетинде ошол жерде окуп, инженерный строительный факультетти бүтүрүп, ошол жерде эмгектенип иштеп, колледжде сабак берип жүргөмүн. Буга чейин дагы чыкканбыз, бир жыл мурда баштаганбыз. Буюрса ошо биринчи курсубузду ошол жерде ошол сапардын рекламасынан баштагам. Андан кийин көптөгөн адамдарды окушту, көптөгөн окуучулар бүтүрүштү, жумуштарга орноштурдук, киргиздик, иштеп атышат, жакшы, Кудайга шүгүр. Курсубузду улантырып жатабыз. Ошол окуучуларыңыздан сизге келип окугандардан азыркы учурда иштеп жаткандар көп эле болсо керек, э? Ооба, иштеп жаткандар көп эле студенттер. Андан кийин потоктор, бүтүрүүчүлөр аябай көп болду. Биринин артынан бири группалар, эки группа параллельно окугандар болду. Бүтүрүп иштеп, Кудайга шүгүр, ыраазы болуп, жашоолорун жакшы жака өзгөртүп иштеп атышат. Азыр ушул окуучуларыңыз канчадан айлык алат примерно? Мен дагы айтып кеттим, өзүңүз дагы айтып берсеңиз. Азыркы окуучуларым алдыңда биринчи потокторум, биринчи бүтүргөндөр, азыр айлыктары ушу 160 тегерегинде болуп калды. 160 жакшы алгандар. Дагы эмгектенишсе, өзү ПТОнун айлыгына чек жок, чеги бир 200дөн деле ачса болот. 200 миң, 250ге чейин жакшы опытныйлар бар. Буюрса алар деле жетишет. Азыркы учурда ошол жарым жылдык опыту менен, бир жылдык жарым жылдык опыт менен ошо 160 алып, алдыңкылары үчүн иштеп атышат. Добрый день, уважаемая аудитория. Меня зовут Роман. Я выпускник школы Нурсултана. Закончили курсы. В принципе, все удачно, все хорошо. Занятия прошли замечательно. У Нурсултана, можно сказать, индивидуальные подходы даже каждому студенту, если кому-то что-то непонятно. А так, в принципе, базовые знания даются в полной мере. А дальше зависит только от вас, как вы будете развиваться. А вы сейчас работаете по этой профессии? Да, сейчас работаю уже инженером ПТО, да. А до этого кем работали? Руководитель, да, директор транспортной компании. Да? А в настоящее время вот эта ваша профессия инженер ПТО лучше, вы думаете, или чем прошлая профессия? Сфера интересная, новая для нас, учиться любим. Поэтому... Откуда вы знали про этот курс? Знакомые. Знакомые предлагали, да, вам? Знакомые. Вы не сожалеете за то, что вы прошли? Нет, мы наоборот очень довольны, что довелось поучиться у Нурсултана.
И остальным тоже советуете, да? Конечно. А вы сейчас на настоящее время, если не секрет, сколько получаете зарплата? 150. 150 тысяч, да? Вообще. Ну, как для начального, в принципе. Это для начала 150, да? Да. А на будущем еще можно расти, да? Да. Ну, пока опять работаем по одной системе. В данном случае я... А график работы как у вас получается? Ну, 5-2. 5-2, да? 8 часов. Да, 8. 8 часов, 5-2, зарплата 150 тысяч. Вообще супер. Инженер птоо деген өзү не деген түшүнбөгөндөр болсо не болуп коеюнчу, ата булар эмне болуп атат дейсиз. инженер ПТО деген кәсіби мындай. Біз бұл жақта Россияда строительный компаниялар бар, құрылыс компаниялар бар. Ошол куруп, ошол жерден офисный работниктер деп койсо болот, башка сөз менен. Офисте бардык курулушка тиешелүү кандай документ керек болсо, схемасы болсо, таблица документтер болсо, ошол биз жумушту аткардыкпы, ошол жумушту акчасын алыш үчүн аткарган жумуштун биз доказывать этип исполнительный схема деп коет. Ошолорду кылабыз, отчетторду кылабыз. Ар бир кылынган иштин документин даярдап, заказчик деп коет. Жумуш алган организациядан биз ай сайын отчет тапшырып, акчаны алып туруш үчүн ошол инженер ПТО ошондой жумушту аткарат. Андан сырткары инженер ПТО прорабтарга же болбосо рабочийлерге кандай бир суроо керек болуп калса, проект боюнча түшүнбөй калса, проект керек болуп калса чыгарып бериш керек болот. Кыскасы ошол офистеги бардык ошол документ маселесин чечип берген, проектте кандай суроо болсо ошол баарын чечип бере турган сотрудник болот да. Анда вообще офисте да жакшынака кийинип алып, ак көйнөк кийип алып, класс кийинип алып, отуруп чыгат экен да. Офистер, эми офистин да түрлөрү бар. Эми центральный офистер бар, эми ал жерде ушундай немеде отурушат. Объектте отургандар бар, эми бытовой помещенияларда объектте отургандар бар. Эми жумуш көп, эми тандайт, өзүнүн локациясы да көп. Москва, Московская область, башка шаарларда деле бар. Мындай местосунан, немесинен чек жок да. Каерде, кайсыл жерде иштегиси келет, кандай фирмада иштегиси келет, жумуш көп. Кимдер окуй алат сиздин курсуңузда? Кимдер? Биздин курста кыз балдар, уул балдар айырмасы жок, бардыгы окуйт. 18 жаштан жашы жогору болуш керек. Эмнеге дегенде жумушка, официальный жумушка киришет алар. 18 жаштан жогору болуш керек. Аял киши болобу, эркек киши болобу, боло берет. Боло берет. Диплом керекпи, керек эмеспи ушул ишке кириш үчүн? Диплом шарт эмес, эми бирок болсо жакшыраак. Неге дегенде эми курулуш факультетин бүтүрүп диплом болсо, базовый знаниясы болсо жеңилирээк болот. Эртерээк ишке жумушка киргизем, айлыгы дагы жакшыраак болот. Эми бирок башка диплом менен деле, диплому средний образование менен деле кирет. Неге дегенде бул жакта диплому болбосо жумушка албай койбойт да. Диплому жок деле жумушка кирсе болот. Дипломун жок болсо эле келсеңиз болот экен. Анан кандай мындай компьютер билиш керекпи? Ооба, компьютерду базовый билим болуш керек. Компьютерду негизги мен сразу эле сабакты практически сабактардан баштайбыз да, компьютерде задание берип, чимелер чызып, таблицаларды бардыгын ошону аткарганда мен берген түшүндүргөндү аткарып кете турган базовый билим болуш керек, компьютерлук билими. Болуш керек, кичине хотя бы жазганды билип. Жазганды билип, ооба. Компьютерде иштеш билиш керек. Анан 18 жаштан бул канча жашка чейин ошондо? 18 жаштан чеги бир 45 жаш деп койлу, 45 жаш. Неге дегенде бир 40тан 45ке чейингилерди бирок баягы опыту бар, мисалы бурда Кыргызстанда же башка жакта жакшы опыттар менен келет. Мен негизи 40ка чейин деп койсом болот эле, бирок 45ке чейин деп узартып койдук срогун. Неге дегенде калоочулар болуп калат. Калоочулар болуп калат, и билими дагы ошого жараша жакшы болуп калат да. Ошого биз ала беребиз 45ке чейин. Атыңыз ким сиздин ошондо? Сагынбек. Сагынбек мырза, башынан баштаганда, мисалы үчүн сиз ушул курсту билеректен мурда ким болуп иштеттиңиз Москвада? Билелектен мурда мен Валберсте иштейтим. Валберсте складта товар чогултуп иштейтим. Анан кайсыл жактан көрдүңүз? Сизге дагы тааныштар бар Ооба, через тааныш аркылуу эле. Айбек деген бир таанышым бар эле. Анан данное время иштеп атам ушул Нурсултан байкеге келип үйрөнсөңүздөр болот. Будущий жакшы дегенден келип, анан агайдан сабак алып үйрөнүп. Канча ай сабак берди? 1,5 ай. 1,5 ай сабак бүткөндөн эле дароо ишке кирдиңизби? Ооба. Ишке кирдиңиз. Азыр сиз канча айлык аласыз? Азыр 130 миң. 130 миң аласыз. Графигиңиз кандай сиздин? График 5-2. 5-2, 8 саат. 8 саат. 5-2, 8 саат 130 миң. 5-2, 8 саат 150 миң туугандар. Бул өтө сонун. Келгениңизге өкүнбөйсүзбү? Жок, наоборот сүйүнөм. Ушул агай постоянно мага жардам берип турат. Анан кийин эси бир нерсени билбей калсам, сразу эле дароо чабам агайга. Ушундай болуп атат десем, сразу эле
бардығын тактап, менин суроолорума жооп айтып, дальше жол көрсөтүп бере алат да. Курс бүткөндөн кийин да мисалы үчүн болду бүттү мен силерди окутуп койдум деп таштап койбостон до конца силер менен связь алмайт экен да. Агай индивидуально жумушту да таап берет. Мага мисалы үчүн бир калп айтпасам бир 8 жумушту таап берди. Мен 8 жумуштун ичинен өзүм каалаган, өзүмө ыңгайлуу жерди тандап ошол жака кирдим да. То есть аябай көп жумуш бар бул тармактачы. Бул жерде эгерде кызыксаңыздар окуп, дальше результат кылып, азыр мынакей Wildberries'те 12 саат, 14 саат иштете аласыңдар, туурабы? Валберсте каалаганча иштейсиң. Кааласаң барасың, барбайсың. Свободный графикте. Свободный график. Эң кыйналып иштегенде мисалы үчүн акча табасың 100 000 бирок штрафы дагы бар. Ооба. Азыр беймарал, спокойно. Азыр штраф деген нерсени унутуп, башка андай кеңирээк Каалаганда уктайсыз, каалаганда четкий график, определенный график бар, еще өзүң жумушуң сага мындай удовольствие алып келет. Не дегенде объекттин ичине барасың, прорабтар менен сүйлөшөсүң, кругозоруң да чоңойот, өсөсүң. И будущее да жакшы. Кыргызстанга барсаң да үйдө отуруп калбайсың. Объектилер азыр Кыргызстанда да көп салынып атат. И барып опытың бар десең, ишке кире бересиң. кайсыл тилди билиш керек? Ошо окуйм дегендер, иштейм дегендер. Бул Россия жергесинде иштеп жүргөн үчүн орус тили билген жакшы болот. Неге дегенде документация, коллектив менен общение бардыгы орус тилинде болгон үчүн орус тилди средний жакшы билиш керек. Совсем эле билбей калса деле кыйын болот. Неге дегенде жумуш ошо стройкада коллектив деле бар, ар кандай улуттар. Ошон үчүн общение, сүйлөшүү ошо орус тилинде жүрөт. Анан бул жакта бул окуучуңуз, бул жакта да окуучуңуз, Ооба, окуучуларыбыз. Кантип келип калды бул жак сизге? Бул жактарыбыз, ооба, биз башында өзүбүздүн улуттагылар эле студенттерди окутуп баштаганбыз, бирок биз эми окутуп баштагандан кийин ошол живой реклама кете баштады. Ошо бир рекомендация берип, андан кийин ошо байланышып, анан мен орус тилинде өтүп баштадым. Биринчи кыргыз тилинде өтүп, анан орус тилинде өтүп, анан орус тилиндеги группалар пайда болуп калды. Ошол группаларыман акыркы группамдар ошо орус тилинде өтүлүп атат. Кыргыз тилинде, орус тилинде бүтүргөн отдельный группаларыбыз деле бар. Ошо азыр улутка ограничение болбой калды. Мисалы, бардык улуттарга мүмкүнчүлүк бар окугана. Как вас зовут? Наталья. Наталья, да? Ну, про себя расскажите, как вы сюда попали, сейчас, сколько у вас зарплата сейчас на данный момент? Кем вы работаете сейчас? До этого кем работали? Ну, по образованию я педагог, работал логопедом большую часть времени, скажем так. Ну, потом решили все-таки сменить вид деятельности. Сказать, что чисто случайно, не могу сказать. К Нурсултану мы попали через знакомых, ни капельки не жалеем об этом. Спасибо большое, что да, знания получили, впечатления, все было в семейном кругу, доброжелательно. Так, ну да, сейчас я работаю по профессии. У меня общестрой. Часть, ну, большая часть отделка и немного электрики. То есть всего понемногу. Заниматься приходится разным видом деятельности, не только исполнительная документация, а где-то дополучаем знания, потому что, ну, все-таки сфера широкая, и приходится доучиваться, но старт хороший, спасибо. Да, очень нравится. Работа нравится? Работа нравится. И зарплата уже не нравится, да? Ну да, на первых порах вполне, потому что еще многого, я понимаю, что я многого еще не знаю, еще много чего предстоит изучить и получить, поэтому, в принципе, для начала хорошо. Да. А сколько вы получаете, если не секрет? 150 У меня тоже? 120. 120, да? Это начало, да? Ну да, испытательный срок, начало. Да, скоро будет. Пока я еще как бы под присмотром, скажем так, у главного специалиста, ну, пока так. Спасибо вам. Наталья, Роман, спасибо за то, что вы пришли, да, за то, что вы делились вот информацией. Спасибо вам. И желаем вам, чтобы в дальнейшем у вас была зарплата 300 тысяч, либо 400. Спасибо вам. Бұл ағайыз да бір нәрсе айтып қойды, жаңа сөйлесіп қалдық.
ошо биринчи мен реклама алганда менен адамдардан келгенде ошо баягы айтып калдыңыз го, бир акебиз келиптир туугандар. Ошол маалда ал агабыз 2 жумушта иштешет экен да. 2 жумушта. Өзүңүз айтып берип койсоңузчу. Биринчи бүтүрүүчүлөр менен бир байкебиз келген. Ал байке ошол 2 жумушта иштейт эле, күндүзү жана кече 2 сменде. Эми өзү деле билет, азыр көрүп атса, жакшы айлыкта иштеп атат, жакшы фирмада, өзү жактырган өзүнүн кесиби боюнча, өзү электричествода иштейт эле, азыр ошо электрика боюнча инженер ПТО иштейт. Иштеген жери жакшы, графиктери жакшы. Азыр өткөндө жакында эле ошол чогулдук эле. Ошол жерде аябай сүйүндүм мен дагы, ошол мага ыраазычылык айтышып, өздөрү боюнча өзүнүн жетишкендиктери боюнча бага айтып берип сүйлөшүп бир отурдук. Ал жерге сертификаттарын тапшырдым. Башында дагы айтып кетчү нерсе, башында мен курсту баштап атканда менде юридический документ жок эле, курс бергеничи. Анан жакында биз ошо ИП ачып, курска ошо сертификат жасап берип калдык. Ошого биз биринчи бүтүрүүчүлөрүбүзгө сертификаты жок чыгарганбыз. Анан жакында сертификат берип, ошого сертификат берген чакырганмын биринчи бүтүрүүчүлөрүм. Ошондо чогулуп бардыгын ушул жерден алардын айтып бергендерин угуп аябай жакшы бир сүйүндүк да. Урматтуу туугандар, окууну бүткөндөн кийин дал ушундай сертификат берилет экен. Мына сертификат бул официалдуу түрдө агайыбыз уже ИП ачып, бүт бардыгын юридика жактан сонун кылып коюптур. Азыр сертификаттын окуусуна кирет экен туугандар. Шкеев Самбеке ушул курсту ийгиликтүү бүтүргөн үчүн ушул сертификатты тапшырабыз. Жумуштарга, иштерге чоң ийгиликтер каалайбыз. Бардык жакшылыктарды дагы каалап ушул сертификатты тапшырып коеюн. Иштерге ийгиликтер болсун. Кыскасы мындай, жашоом өзгөрдү деп тур да. Жашоосу өзгөрүп тур. Баягы мисалы үчүн 2 жумушта иштеп, дагы ошол азыркы айлыгымды таба албайт деп тур да. Азыр бир эле жумушта 8 саат 5-2 160 миң айлык. Спокойно үй бүлөгө дагы көңүл буртат, жумушуна дагы көңүл буртат. Бош күндөрү үй бүлөсүнө көңүл буруп айланып дагы келатат. 2 жумушта иштегенде толка жумуш үй болуп азыр жашоом өзгөрдү деп агайга ошол окуучулары өздөрүнүн ыраазычылыктарын айтыптыр да. Дагы кошумча сөздөрүңүз болсун. Кошумча сөздөрүбүз баарыңыздарга бул жакта эмгектенип атабыз. Аман эсен болуңуздар. Бул жакта бир жаңы курс баштаганбыз. Ошол курсубузду улантырып атабыз. Келиңиздер, жазылыңыздар, жардам берейин. Бул жерде өзүңүздөрдүн шартыңыздарга карап мен дагы кимди, бирок бардыгын эле чекеден окууга кабыл албайм. Өзү негизи жакшы бир ниет менен келсе, жакшы бир жашоосун өзгөртөм деп келсе, мен жардам берейин, ошого себепчи болайын.